Папканы кантип түзүү керек? Папканы түзүү үчүн алгач мышканын оң жагын басып, создать кнопкасын басып, папканы тандайбыз. Же болбосо корейча клавиатуранын жардамында Ctrl-Shift-N кнопкасын басабыз, жана мына жерге бизге жаңы папка түзүп берет. Биз папканы Нурзаданын папкасы деп ачалы. Анын атын өзгөртүү керек. Мышканын оң жагын басабыз, переименовать кылабыз. Же болбосо ошол папканы тандап туруп, үстүнгү тизмекте клавиатурада F2 деген кнопканы басабыз. Кээ бир компьютерлерде бул FM менен биргеликте иштейт. Качан ушундай көк түскө боелгондо биз ага ат беребиз. Нурзаданын документи деп Enter кнопкасын басабыз, жана аны ачуу үчүн дагы бир Enterди басабыз. Же кнопка мышканын курсорун 2 жолу сол жагын басабыз. Биз Нурзаданын документи деген папканы ачып, анын ичине кирдик. Эми биз ошол папканын ичине видеолор, сүрөттөр, документтер жана мектеп деген 4 папканы ачышыбыз керек. Мен жана айтып өткөндөй эле мышканын оң жагын басып, создать кылып, папку создать этсек болот, жана батыраак болсун үчүн Ctrl-Shift-N. Enterди басабыз, Ctrl-Shift-N. Видеолор, Ctrl-Shift-N, документтер, Ctrl-Shift-N, мектеп. Эми биз бул жерде сүрөттөр деген папканы фотолор деген атка өзгөртүшүбүз керек. Папканы тандайбыз, жана мышканын оң жагын басып, переименовать кылып, фотолор деп өзгөрттүк. Биз папка создать эттик. Эми биз бул папкаларды ичине, фотолордун ичине интернеттен сүрөт алыбыз керек. Google'га киребиз. Биз мультяшный түрдө карышкырдын сүрөтүн алайлы деп атабыз. Сүрөттү тандайбыз. Сүрөт ачылгандан соң мышканын оң жагын басып, сохранить картинку как кылабыз. Ушул жерде, мына жерде этот компьютер жана загрузкиге түшөт бул сүрөт. Кайсыл жерге түшкөндүгүнү кийин таппай калбаш үчүн ушул жерде кайсыл жерге түшөрүнү билип алыңыздар. Мына загрузкиге түшөт экен үчүн сүрөт, сохранить кнопкасын басабыз. Ылдый жакка ушундай түшөт мына. Эми показать все кнопкасын басып, показать в папке кылганыбызда загрузкиге бизди алып барат. Загрузкидеги биздин сүрөтүбүз. Эми биз бул жерде бул сүрөттү жана фотолор деген папкага алып барышыбыз керек. Бул жерде калбай турган кылып. Калбаш үчүн бул жерде мышканын оң жагын басып, вырезать кылып алабыз. Мындай күмүр түскө айланып калат. Анан мына жакта, оң жакта эң ылдыйда полный свернут деген бар. Ушуну бассаңыздар, мына экранда баары ачылып тургандар жабылып калат, ылдыйга сүрүлүп калат да, мындай X'ти басып жабылгандай эмес, свернут болуп. Эми мына фотолорго кирип, биз Ctrl вставить же мышканын оң жагын басып вставить кылабыз. Биздин сүрөтүбүз түштү. Дагы бир сүрөт алып көрөлү. Биз көбүнчө Pinterest'тен алганды жакшы көрөбүз, себеби Pinterest'те аябай сонун сүрөттөр болот. Pinterest'тин сайтына киребиз. Бул жерден биз ушул сүрөттү алайлы. Мышканын оң жагын басабыз, сохранить картинку как кылабыз. Жана бул деле загрузкиге түшөт. Показать все кылабыз, показать в папке кылабыз, ушул сүрөттү Ctrl-X кылабыз, же болбосо мышканын оң жагын басып, вырезать кнопкасын басабыз. Полный свернуть кылабыз. Менин документиме киребиз, жана фотолор бөлүмүндө папкасына өтүп, Ctrl вставить кылабыз. Биз азыр эки сүрөттү интернеттен көчүрүп, фотолор көчүрдүк.
папкаларды түзүштү үйрөндүк жана интернеттен сүрөт алганды үйрөндүк.